Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Шайлоо өнөктүгү башталды. Бул жолку парламенттик шайлоо буга чейинкилеринен бир кыйла өзгөчөрөөк шартта өтүп жатат. Байкаган болсоңуз, добуш сатып алууну каалагандардын аракети ачык формага өтүп, эч нерседен коркпой эле сиздин добушуңузду базарда бир тоокту же үндүктү баалагандай эле баалап калышты. Мындай дегенибиздин себеби, сизге бүгүн беремин деп жаткан 1000 сомуна же 2000 сомуна базарда бир жакшы тоокта же бир ден соолугу чың үндүк да келбегени чындыкта. Туура, акчасы көптөр үчүн арам адалдан коркпогон, бирок сүйлөгөндө тим эле такыбалуу таксыр болуп көрүнгөн жердештериңиздин бул кылганы сизге да жакпай жаткандыр. Аларга тең келбейин, Кудай алдына барганда өздөрү жооп берер деп олтурган болушуңуз да мүмкүн. Анткени сиз арам менен адалдын айырмасын так билесиз. Бул нерсе тууралуу биздин сыймыктуу алымыбыз бир канча ирет белгилеп, кулабыбызга куюп кетпеди беле. Шайлоолордо добуш саткан арам. Эгерде ошо биз жаман бирөөнү шайлап туруп, ошол арам иш кылса, ошол арамга биз шерик болгон болобуз, кыяматта жооп беребиз. Мунун бардыгы арам жана кылмыш иш болуп шарият боюнча эсептелет. Сен 5 жылдыгыңы бир күндө сатасың бардыгын. 5 жыл өмүрүңө мамлекеттин тагдырын кошуп туруп, бир күндө сатып коесуң. Анан дагы наалыйсың. Интервью алып калып телевизордон жашоонун жаманын айтса, оозуңа көк түтүн чыгып кетет. Жок, сага чала болот. Ошону каалап алгансың сен. Ошол сенин өзүң тагдырың. Кудай Таалам Кур'ан-ы Каримде айтат, эгерде сен өзүң өзгөртпөсөң, сени өзгөртпөйм дейт. Ниетиң өзгөрт. Жүрөгүң өзгөрт, оюң өзгөрт, анан Кудайым сен жашооңду өзгөртөт. Сен өзгөртпөйсүң, сатып ала бересиң, тааныш-биниш кыласың. Шайлоого барганда жердеш болгон үчүн, же башка бир неке болгон үчүн, же чогуу футбол ойноп калган үчүн, же кошунаңын эринин, жеринин таякасы жезеси болгон үчүн шайлайсың, анан кийин жакшы жашоону каалайсың. Жок, сага болбойт ал. Аны Кудайым сага бербейт. Ишин сеники жүрүшпөйт. Дагы бактысыз болгон бойдон кала бересиң. Бардык акмак экен, мен барбайм деп шайлоого барбай коесуң. Сен барбай койсоң, болбой калбайт, боло берет. Бирок сен каалабаган. Сен жаман көргөн бирөөнүн келишине шарт түзүп берген болосуң. Жаман болсо бардыгы жаман деп каршы деп добушуңа бер, шайлоо болбой калсын, кайра шайлоо болсун. Бирок барбай койбо. Бар. 2 рекат истихара окуп, керек болсо гусул алып, кимге добуш бер аныктап, билип анан баргының. Аманат добушуң. Басып барганың аманат. Кыяматта ошол нерсеге жооп бересиң. Ушул нерсе айтылынбайт бизде. Ушул нерсе бизде туңгуюк бойдон калат. Бул аманат. Шайлоодо акча берип, бул адамды шайлаңыз деп айтат. Бул акча мага адалбы же арамбы дейт. Бул арам. Добушуңду сатканың арам. Акыретте жооп берүү жагы бир чоң коркунуч болуп турганы менен бирге эле добуш сатуунун бул дүйнөдөгү кесепети да көп күттүрбөй эле тийип калышы талашсыз. Добушуңузду жемкорлордун тыйыны үчүн берип коюп, эртең мамлекетибиздин, Кыргызстаныбыздын убалына калып калбаңыз. Өлкөбүз бул баарыбыздын бир үй бүлөбүз эмеспи? Сиз өз үй бүлөңүзгө эч бир жамандыкты каалабайсыз го. Үй бүлөңүз бузулуп, баары ар жака тарап, караңгы күндө кор болуп, эч ким сыйлабаган бир аргасыз, бар жоктон артта калган үй бүлө болуп калышын ким кааласын? Бүгүнкү абалыбызды көрүп туруп, Кыргызстаныбыз биздин бир үй бүлөбүз экенин түшүнүп туруп, анда келиңиз, үй бүлөңүзгө жасаган мамилеңизди өлкөңүз үчүн да жасаңыз. Анткени Кыргызстаныбыз тынч болсо, сиздин үй бүлөңүз да тынч болот. Өлкөбүз өнүп өссө, сиздин үй бүлөңүз да өнүп өсөт. Мекенибиз күчтүү болсо, сиздин үй бүлөңүз да күчтүү болот. Журтубуз бекем болсо, сиздин үй бүлөңүз да бекем болот эмеспи? А эгер ушунун баарынын тетири жагы өлкөдө болсо, албетте сиздин үй бүлөңүз да ошондой абалда калышы талашсыз. Бүгүн сиздин үй бүлөңүзгө тынымсыз кишилер каттаганда да жөн келбей, паспортуңузду каттаганча кетейин деп жүргөнүн көрүп жатасыз да. Ал паспортуңузду каттатып коюп, колуңузга 1000 сом берип, калганын шайлоодон кийин беремин деген сөз бүгүн модага айланып калганын да билсеңиз керек. Мекендешим, эгер билсеңиз, бул сизди адам ордунда көрбөй, үстүңүздөн шылдыңдоо эмеспи? Урматтуу, ушундай окуяларга күбө болуп, аралашып калган мекендешим. Сизди 2000 сомго баалап, колуңуздагы паспортуңузга чейин
doğuşuңuzga чейин, рухуңузга чейин кожоюн болуп алып жатышкан жокпу? Мындан артык сизди дагы кантип шылдыңдаш керек? Канткенде сиз өз кадырыңызды билесиз. Канткенде сиз өзүңүздү бирөөгө кор кылдырбай турган намысыңызды ойготосуз. Бирөө сизди сөзүнөн жаңылып, сөгүп алса, намыстанып, арданып, мушташып, эгин талкалап, камалып кетсем да мейли деп кыжырданып, эрдик кыласыз го. Бүгүн неге сизди 1000 сомго баалап жаткандардын шылдыңына намыстанбай калдыңыз? Буга эмне себеп? Кайсы партия акчасын уштап келсе, демек ошо партия коррупциялык партия. Кайсы партиянын атынан мына 2000 сомду алып кой, кеп паспортуңду бер, 1000 сомду алып тур, кийин шайлоо келгенде дагы 1000 сом берем, 2000 сом берем деген партия, демек сиздин бала чакаңыздын келечегине балта чапкан партия ошол. Демек сизди шылдыңдаган партия ошол. 2000 сомго сатып алам, балаңды да, кызыңды да, эркегиңди да, аялыңды да, аксакалыңды да, жашыңды сатып алам деген партия ошол, туугандар. Мына ошого бөгөт коюшубуз керек. Ошого бөгөт коюлмайынча биз оңолбойбуз. Ошого бөгөт коюп туруп, жок, мен сатылбаймын. Менин балам дагы, кызым дагы, үй бүлөм дагы, ата менем дагы сатылбайт деп туруп, өзүбүз бөгөттү коюп туруп чыга турган болсок, барып туруп өзүң каалаган, өзүң көргөн, ишенген адамыңа добушуңду бере турган болсок, мына ошондо оңолобуз туугандар. Ушуну эстен чыгарбаңыздар. Добушуңузду сатаардан мурун базарга чыгып, бир катар эң арзан буюмдар сатылчу дүкөндөргө кирип, баарын сурап келсеңиз да болот. Мисалы, Кытайдын бир сапатсыз, эч ким колдонбойт делген оюнчугу 5000 сом деп турат. Андан арзаныраак жагын карасаңыз, пластмассадан жасалган, бир апта ойноп сындырчу оюнчук 2000 сом деп турат. Секонд-хендте сатылчу буюмдардын да эң арзаны 1000 сомдон башталат экен. Жакшы породалык күчүктөрдүн баасы болсо $100 башталып жогору кетет турбайбы? А сиз менен бизди бүгүн 1000 сомго, 2000 сомго, деги 10.000 сомго баалаганда деле бул арам акчалар менен жасалып жаткан шылдың, кордук, уятсыздык анан саткындык эмеспи? Алданбаңыз, кадырыңызды билиңиз. Добушуңузду эч кимге, эч кандай акчага сатпаңыз. Сиз Кыргызстандын жаранысыз. Сиз арзан бир буюм эмессиз. Сиз адамсыз. Сиздин балдарыңыз бар. Сиздин үй бүлөңүз бар. Сиз ушул өлкөбүздө жашашыңыз керек. Балдарыңыз да ушул мамлекетибизде чоңоюп, өз мекенинде өмүр сүрүшү зарыл. Кор болбошу керек эмеспи? Ууруларга жок. Акча башыңдан калсын. Мен саткын эмесмин. Мен сага бир буюм эмесмин деп жообун бериңиз. Өзүңүздү өзүңүз, намысыңызды коргоңуз. Сатып аламын дегендерди укук коргоо органдарына кайрылыңыз. Шылдың кылдырып карап турбаңыз. Саламатта калыңыз.